дыйканчылыган бир өзүнчө бир искусство да. Түз себүү технологиясын киргизиш үчүн адам айыл чарбасында иштеген адамдар өзүнүн психологиясын 180 градуска бурушка туура келип атат. Бул не ушул эң кыйын маселелердин бири. Нулевой обработки почвы особенно показала свою эффективность в засушливые года. Но мына Эдилге мен башта да айтып кеткем, биздин дыйкандар айдоого үйрөнүп калган. Айдоо болбосо эгин болбойт деген понятие бар. Ошон үчүн муну коркпой эле эгиш керек, иштеш керек. Мен 3 жыл практикам бар. Элден кем алган жокмун. Ошол быйылкы жылы 17-18 центнерден элде деле көрдү, колушуналарым деле көрдү эккендерим. Азыр эми Кудай буйруса, жакшы технологиялар келип атат, селкалар келип калды. 10 жыл баштап прямой посев деген элде даже понятие жок эле. Азыр деле көбү деле билбейт прямой посев деген болсо, эски дыйкандарга предложение кылсаң, койчу каяктагы нерсени айтасың, отобо кылбаган нерсени жерде айдаш керек дейт. На самом деле кечегинде жанагы жумака айтып кетти, тренинг болду беле. Айдоонун өтө көп зыяны бар экен. Зыяны бар деген эми 80 жылдарда окуткан, биз окуганда, агрономия окуп атканда оборот деген, жерди бузулат деген жерлери фактор болгон, окуткан. На самом деле кийин от менен күрөшүш, ушу же прямой посев менен серкалар жок үчүн ушу менен токтоп калган да бул нерсе. Азыр эми наука доказывает, что действительно айдоо өтө көп зыян келтирет деген жерге. Ошон үчүн ушу технологияга өтүш керек деп ойлойм. Нөтил деген англис тилинен өзү нөтилди которгондо түз себүү деп көтөрүлөт, же болбосо айдабай себүү деп которулат экен да, мааниси ушундай. Эми бизде бардыгыбыз айыл чарбасы менен байланышкан адистер окуган, техникумда окуган, институттарда окуп келген, жерди айдаш керек деп окутканда. Бул технология, бул нөтил түз себүү технологиясын киргизиш үчүн адам айыл чарбасында иштеген адамдар өзүнүн психологиясын 180 градуска бурушка туура келип атат. Бул не ушул эң кыйын маселелердин бири. Адамдардын ушунча көп жылдан бери окуп иштеп жүргөн адамдарды силер айдабай түзөгесиңер дегенди көбү кабыл алышы дагы кыйын. Анан кабыл алса дагы буга узак мөөнөттүн дагы талап кылынышы болуп атат. Бул нөтил биздин Кыргызстанда ошол 80-жылдардан баштап сөз бола баштаган. Иштеген дагы адамдар болгон. Мына 80-жылдардан есептеп көрсөк 40 жылдан ашык болду. Бирок Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир дагы чарба, дыйкан конкретный ушул прямой посевке өтүп биз эгип атабыз деген чоң чарбалар жок эсептүү да. Кайрак жерде поливной жерлерге караганда кайрак жерде иштеген дыйкандардын кичине ошол өздөрүнүн дыйканчылык жасаган, дыйканчылыкта болгон технологиялардын кичине өзгөчөлүктөрү бар да. Кайрак жерде баягы сөзүмдүн башында айтып кеттим. Түшүмдүүлүктү аркага тартып турган эң чоң фактордун бири бул суунун жетишпегендиги. Ошон үчүн кайрак жерде иштеген дыйкандардын эң бир
ойлонткон bir суроолордун бири, мен эмне кылганымда нымды көбүрөөк топтойм, эмнени эксем жерде болгон сууну же жааган жаанды кайсы өсүмдүк рациональный пайдаланат деген маселе ошол дыйкандын башында постоянно болуш керек да. Прямой посевке өткөн дыйкан эгилген эгиннен кошумча түшүм алат. Түшүмдүүлүк жогорулайт. Экинчи бир чоң маселе жердин асылдуулугу оңоло баштайт. Гумус көбөйөт, микрофлора көбөйөт. Ошол кайрак жерге жумшалган жумуштар, акча каражаттар кыскарат. Дыйканчылыган бир өзүнчө бир искусство да. Анда кылыш керек. Кызыгыш керек эми. Бир жыл дыйканчылык кылып эле дыйканмын десең ал болбойт. Буга көп убакыт кетет. Буга практика керек. Кызыгыш керек дегендей. Анан жылдан жылга ошибкаларың болот. Ошо ошибканы оңдойсуң. Оңдогончо жаңы немелер чыгат. Технологиялар. Азыр технология стандартын окуткан технология менен азыркы жаңы чыккан үйрөндөр менен экөө бөлөк нерсе болуп атат да. Жаңы технология совсем башкача чыгып атат. Агротехникасы бөлөк болот. Анын карай турган немелери бөлөк болот. Ошого карап одновременно кошо окуп кетиш керек. Азыр интернетте эле көп кирсең, полный интернетте бар. Жаңы үйрөн чыккан болсаң, технологиясы бар. Ну, начнем с того, что современные практики управления земельными или природными ресурсами в сельском хозяйстве, или другими словами, интенсификация сельского хозяйства приводит к широкомасштабной эрозии почв, дегумификации, ну и, следственно, к снижению плодородия почв. Все это, конечно, сказывается и на урожайности, на качестве продукции, производимой продукции. Вот. И вот эта традиционная обработка почв, которую мы применяем именно с отвальной спашкой, она приводит к высвобождению органического углерода, соответственно, к увеличению именно выбросов парниковых газов. И далее, следственно, понятно, что это приводит или вносит свой негативный вклад именно в изменение климата. Сейчас ни для кого не секрет, мы сейчас видим, да, у нас именно уже непредсказуемость погоды для Кыргызстана особенно, это уже это реальность, новая реальность мы видим. Уже последние 3 года мы видим, как погода очень резко меняется, мы переходим из зимы в лето сразу. Вот. И наши фермеры именно сейчас очень страдают, особенно фермеры, которые занимаются багарным земледелием. Как вы все знаете, то есть это в Кыргызстане насчитывается более 400 тысяч гектаров багарных земель, где именно лимитирующим фактором является именно влагообеспеченность. И здесь как эксперты, многие эксперты в сельском хозяйстве именно активно продвигают новые решения на эти вызовы. И одним из этих решений является система no-till, или, другими словами, система нулевой обработки почвы. Нулевая обработка почвы под собой подразумевает полный отказ от глубокой вспашки. Вот. В систему нулевой обработки также входит оставление растительных остатков. То есть преимуществ у этой технологии очень много. И такие как эффективное использование естественной влаги, особенно осенней и также ранней весенней влаги. Это повышение плодородия почвы, это снижение выбросов в атмосферу, потому что мы сокращаем операции на поле. Если мы раньше мы проводили глубокую вспашку, малование, посев, а в некоторых случаях даже внесение удобрений, да, разбрасывателем удобрений, это четвертая операция, то сейчас мы можем уже производить посев сразу одной операцией, то есть одновременно
внося в почву семена и одновременно вместе с ними параллельно вносить и удобрения. Hazır aydasa özü kasak çıgat da жерлерчи. Анан жамыр качан жайт да о кеч күздө жаса кеч калып кетет да кыйла. Мындай эрте эгип койсок жамыр менен чыгып кетет да жамыр жаса да. Азыр айдап айрам мал абасы убакыт көп кетет да. Buna oңой болуп калды өзү 2-3 жылдан бери. 3-чү жыл болду азыр 4-чү жыл бул. Өзүн алып атабы? Ооба. Чыгымдары кандай болот? Чыгым аз да. Азыр айдап мал басып, кайра эгет элек баары селка мененчи. Азыр прямо эле сразу bir egip koyabız boldu. Darısını da koşup berip koytabız. Жазда да дары беребиз деп отурбай. Бұл селка менен быйыл 3-чү жыл эгишибиз. Түшүмдүүлүгү жакшы болуп атат ушуну эккенден бери. Азыр урукту стекловидный урук эгип атабыз. Гектарына 230 килограммдан. Анан амофоз 1 гектарына 100 килограммдан кошуп эгип атабыз. Эми бул жаңы технологиянын бир жагы жаккан жагы бизге расход аз. Жер айдоо, баягы мала сала деген нерсе жок да. Тез кутулат кезин, иши жеңил. Эми башка дыйкандарына эккенден бери 2 жөө келип кетти көрүп. Биздикин дагы эгип бергиле деп. Мына эккенибизди көрүп, кызыгып сурап кетишти. Бирөөсү келди, бир 20 гектар эгип берди. Дагы бирөө келди 10 гектар деп. Мына бүтсө, бул жакка дагы барып эгип беребиз да. Строчка менен эгет, строчкада эккенде дружно сход болот. Бири-бирин жөлөп, бирин-бирин мындай кылат дегендей да. Мен бул дыйкандарга өтө жеткизиш кыйын, бул практика көрсөтүш керек, элге жеткизиш керек. На самом деле дыйкан 100 дыйкан болсо 5-6 дыйкан аябай түшүнөт. Калганы ошону карап эле эге берет да. Негизичи. Ушундай болот экен, ата-баба кылган экен дейт. Азыр жаңы технология, жаңы прогресс өсүп атат, өнүп атат. Ошого карап кетишибиз керек го деп ойлойм.